Социалдык тармактарда коомдук ишмер меценат Аскар Салымбековдун өз кирешесин ачыктагандыгы тууралуу маалымат тарады. Чекит медиа билдирүүнүн чындыгын текшерип көрдү. Салымбековдун өз кирешесин ачыктагандыгы жөнүндө маалымат УТРКга шилтеме берилип, алып баруучу Нуржамал Бурхановага берген маек катары чыккан. Анда ишкердин криптовалюталык Immediate Fortune платформасына катталып, киреше алып аткандыгы тууралуу жазылган. Маек жарыяланган веб-сайттын шилтемесиндеги домен УТРКнын расмий сайтынын домени менен дал келбейт. Мындан тышкары макаладан грамматикалык каталарды көрүүгө болот. Буга чейин Салымбеков өзүнүн Facebook баракчасында социалдык тармактарда анын атынан түрдүү оюндарга үгүттөгөн фейк аккаунттар пайда болгонун жазып чыккан. Андан сырткары Ички иштер министрлиги интернет алдамчылык боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп атканын маалымдаган. Ошондой эле 5 интернет булагы буга чейин жабылганын, бирок Белоруссияда жана башка өлкөлөрдө ушуга окшогон баракчалар ачылып жаткандыгын айтып, элди этият болууга чакырган. Жыйынтык: Аскар Салымбеков кирешесин ачыктады деген маалымат жалган. Шылуундар Immediate Fortune платформасын жарнамалоо иретинде фейк маекти жасалма сайтка жайгаштырган.